Саламатсыздарбы сайтыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү менин коногум чыгармачыл адам, журналист. Акыркы кездерде өзүнүн чыгармачылыгын ошол сулуулук тармагында сынап келе жаткан биздин сулуу Айпири Суранчиева эжебиз. Саламатсызбы Айпири эже, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Кудай буйрса эң сонун, чолпон жакшы жүрөбүз. Баягы пендеге жумуш бүтбөйт эмеспи? Азыр эле толтура жумуштарды бүтүрүп келдим сага чейин. Бирок сени унутуп калыптырмын, эмнегедир жазбай калыптырмын. Кече клиент боюп атканда чалдың эле. Анан дагы жакшы, Кудай жалгап студияда болуп калдым. Бул мени да сүйүндүрөт. Демек, жаратканыбыз өзү бул жака кайра. Мен госрегистрде жүргөм. Анан айдап келип отургузбайптыр дебейинби. Айпири эже, эң эле биринчи суроом бул Инстаграмдагы сиздин акыркы сүрөттөрүңүз. Анда мультфильмдин каармандарын туурап өзүңүзгө макияж жасадыңыз. Азыркы учурда 6 образ арты ар кандай кинолордон, мультфильмдердин персонаждарын кайталап чыгып атам. Азыр эмне техника өнүккөн, мен идеяны өзүм ойлоп таптым деген алысмын. Азыр интернет баракчаларын ачсаңыз эле сизге керектүү нерсе өзүнөн өзү табыла берет да, болгону шак кылышыбыз керек. Эмне каалайсың, ошону бассаң эле сен каалай тургандардын баардыгы тизме болуп чыгып калат да. Көбүнчө эр күнү интернеттен алам. Өзүмдүн черта лица окшошот бекен карайм, анан окшош тура аларыма көзүм жеткен соң анан жасайм. Кудайга шүгүр, 6 образ тең жасай алам, окшош тура алам деп ойлогом. Кандайдыр бир деңгээлде мен ойлогон жыйынтык ала алдым десем болот. Башка көрүүчүлөр сиздин аудиторияңыз кандай кабыл алышты? Аудитория эң сонун кабыл алды. Биздин деле калкыбыз акырындап макияждын өнүгүп жаткандарына көздөрү да көнүп калыптыр. Мындан 1,5 жыл мурун, 2 жыл мурун таптакыр макияжга болгон көз караштар терс эле. Азыр заман өнүгүп жатат. Заман менен биргеликте элибиз дагы, жерибиз дагы өнүгүшү керек. Азыр сонун тескеринче колдошуп, өздөрүнүн дагы персонаждарын сунушташып, ушул образды жасап көрбөйсүңбү деп жатышат. Мени абдан кубандырат. Эр күнү дагы ушул менин катталуучуларым, менин көрүүчүлөрүм, менин кардарларларым берет десем болот. Мисалы, кээ бир биздин ар дайымкы кардарларыбыз образдарды көргөн соң өздөрү дагы дайрект бөлүмүнө же болбосо WhatsAppка жөнөтүп калат. Айпири, могун да кайталап көрбөйсүңбү депчи. Анан эгерде көзүм жетсе, сөзсүз түрдө кайталайм. Сизди сулуулук тармагында көргөнүзгө 1,5-2 жыл болуп калды. Мурда телевизордон алгач жеке телекомпаниялардан, андан кийин биздин коомдук телерадио берүү корпорациясынан көрүп жүрдүк. Анан эмне үчүн ошо сулуулук тармагын тандап кеттиңиз, журналист болбой? Сонун суроо. Сулуулук жааты деле теле жааты менен бир эле да. Телевидение сулуулукту сүйөт, сулуулук телевиденияны сүйөт дегендейчи. Мен теле жаатынан таптакыр алыстап кеттим деген алысмын. Азыр деле катташып, сүйлөшүп турабыз. Эфирлерге чакыруулар абдан көп болуп атат. Жакында эле 5-каналга да чакырды. Андан мурун дагы бир частный 2 телеканал чакырган. Тилекке каршы азыркы учурда мен бул ишке толук берилип кеткениме байланыштуу эч жака чыга албай жүрөм. Анан эмне үчүн сулуулук жаатын тандап кеттиңиз деген суроо. Негизи 10 жылдан бери дал ушул теле жаатында иштей берип, баягы адам деле күн сайын плов жей берсе, жегиси келбей аткан сайын анын сарындай мен дагы изденүүнү, мээм чарчаганын уже түшүндүм да. Телевиденияга бере турган идеям калбаганын, башымда эч нерсе калбай калганын түшүндүм. Анан изденүүнү талап кылып, жашоомду, кесибимди өзгөртсөм деген тилектер боло берди. Анан Канат Култаев агайыбыз менен бир аз таарынычтар болуп кетти. Бирок айткан жокмун. Эмнеге таарынганымды азыр деле айта элекмин. Азыр ойлоп көрсөм, бирок мындай кичинекей эле мелочка таарынган экенмин да. Көрсө ошол кичинекей себеп мени жашоомду, кесибимди өзгөрткөнгө түрткү болгон экен да. Жашоодо ар бир болуп өткөн нерсе бул ойлойм жөн гана себеп, сага жол көрсөтүүнүн себеби депчи. Азыр Кудайга шүгүр, бул сулуулук жаатына келгениме эч качан өкүнбөйм, өкүнгөн да эмесмин. Азыркы учурда кимдир бирөө ушундай өзүнүн профессиясынан, адистигинен чарчап, идеясы калбай, фантазиясы калбай калган болсо, сөзсүз түрдө сулуулук жаатын тандаганга
сунуш кылам. Анан бул жааттан сөзсүз түрдө өзүңүздү табаарыңызга ишенем. Себеп дегенде айымдар менен сүйлөшөсүң, ошол эле учурда айымдардан кайрадан идея аласың дегендейчи. Бул кесип өтө кызыктуу, ошол эле учурда чеги жок экен да, мындай чарчабайсың. Күн сайын адамдар өзгөрүп турат, адамдар менен катар алардын ою өзгөрүп турат, адамдар менен кошо өсө берет экенсиң да. Теле жаатында болсо деле адамдар менен иштейсиң, бирок көбүн эсе баягы ар бир жердин мыйзамы болот дегендей, мыйзам чегинен чыга албайсың, рамкадан чыга албайсың тагыраак айтканда. Эгерде сенин фантазияң ашып ташып атса, балким ошол каналдын мыйзамына дал келбей калса, ал идеяң ишке ашпайт. Баягы чектөөлөр болуп калат, ошо менен идея өлүп калат да. Ошол себептен азыр жеке ишкермин, эмне кааласам ошону жасайм. Балким мындай финансы жактан да көз карандысыз болгуңуз келген? Жок. Кудайга шүгүр, ата-энем тектүү жердин кызымын. Жокчулукту көргөн жокмун деп айтсам болот да. Финансылык жактан көз каранды болгон жокмун. Эгерде бул сулуулук тармагынан чарчасаңыз, сизди кайсыл тармактан көрүшүбүз мүмкүн? Ой, балким кийим кече жаатынан көрүп калышыңыз мүмкүн. Кийимдерге дагы. Модага. Ооба, модага. Негизи айымдарды ушулго сулуулук, мода, эң негизги. Мисалы айымдар эркектерге жагыныш үчүн эмес. Айымдарга жагыныш үчүн бойонобуз, айымдарга жагыныш үчүн кийинебиз. Көпчүлүк эркектер ойлойт, биз үчүн кылып атат деп. Жок, силер үчүн эмес. Биз өз ара кыздардын арасында дебейм, тамашайм. Азыр дагы хейтерлер, көптөн бери хейтерлерим жок эле, азыр чыгып кетпесе болду. Кыздар, тагыраак айтканда, кыздарга жагыныш үчүн бойонот. Тинин кийими сонун экен, мен андан да жакшы кийим алсам. Ага жарашыптыр, демек мага да жарашат болуш керек. Боюм деле бир, фигурам деле бир дегендей да. Башка телевидениядан чакырып өтпөйсүзбү? Ошол жактарга иштеп, өзүңүздү кайрадан теледен көрсөтүп? Жок, азырынча теле жаатына барбоону туура көрүп жатам. Себеп дегенде бул жаат мага өтө жагып жатат. Жаккан жерден эч качан кетпеш керек да. Өсө турган, эгерде ошол жерден өсөрүңө көзүң жетсе, ал жактан кетпешиң керек. Эгерде сен өсөрүңө уже көзүң жетпей калганда, сөзсүз түрдө кесип алмашың керек да. Мен уже бул жактан перспективамды көрө баштадым. Мындан дагы өнүгүп өсөрүмө толук уже алдыда эмне болорун дагы уже көз алдымда элестетилип турат. Буюрса алдыда дагы сонун проектлерим бар. Кудайыма миң мәртебе шүгүр. 2,5 жылдан бери ушул сулуулук жаатынан көп нерселерге теле жаатында иштеп жетишпей жүргөн ийгиликтерге да ушул сулуулук жаатынан жетишүүдөмүн. Бул менин чоң ийгилигим десем болот. Бережес, маеңизге чоң рахмат. Буюрса алдыда чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса сиз дагы телевидениядан жана башка ошо өзүңүз айтып өткөн мода тармагынан дагы көрөбүз деген ойдобуз. Сиздерге да чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушундай эмгегибизди баалап келип бергениңиздер үчүн сиздерге дагы эмне карабыз, ийгилик каалайбыз. Өнүгүп өсө бериңиздер, окурманыңыздар, көрөрманыңыздар көп болсун. Чоң рахмат.